Özün qanday жүрсөң өзүңө жараша жооп түш келет дейт. Ушунун канчалык чындыгы бар? Хадис алган ушул сабактан канчалык чын сүйлөсөң, ошончалык чын түш көрөт. Эгерде 50 ура турган болсоң, түшүңүн жарымы жалган болуп, анан кечкеле жалган айтып басып жүрсөң, анда түшүң пуф деп үйлө берөсүң жөн эле. Ошого пайгамбарлар келбейт, китеп түшпөйт. Бирок адамзат өзүнө кантип жол табат караңгы күндө? Адамзат кимден сурайт? Акылдуу дегенин акмак чыгып атса, эмне кылып билбей калдык биз? Десе пайгамбарым үммөтүм капы болбо деди. Жакшы түш пайгамбарчылыктын 40-калыктан бир бөлүгү деди. Ошон үчүн руя салиха, жакшы түшкөнгө аракет кылыш керек. Аны үчүн дайыма туура сүйлөп, түшүң туура чыгат. Ошону менен багытыңды аныктап алсаң болот. Адамдардын баардыгы ушуга кызыктар. Көз ачыктарга барат, бакчыларга барат, молдолорго барат, сурайт мен эртең кандай болом, эмне болом. Бирөө эртең айтып берет десе, баардыгы ошого тизилип алат. Демек адамдын кызыгуусу бар экен. Ушуну шарият боюнча кантип кылабыз десек, анда түштөрүн кара.